Кыргызстандын больницасына шишип кеткенден кийин барып кайрылдым. Кайрылсам бооруңуз ооруп калыптыр деп УЗИге салып больницага алышты. Больницага жаткандан кийин айтышты, ишиңизди суу басып кетиптир деп. Ошо менен 1,5 ай больницада жаттым, жакшы болдуңуз деп кайра УЗИге салып мени чыгарып коюшту. Чыгып үйгө келгенден кийин дагы ичим кайра шишип, буттарым кайра шишип, өзүмдү жаман сезе баштадым. Анан айтышты, Изингияга барып келдик. Ошол жакта жакшы обследование кылат экен, дарылары жакшы экен, барбайсыңбы деген менен эптеп өзүм бир немелердин сатылмайда чүгүлөрүмдү акча кылып, баламды жетелеп келсем, обследованияга жакшы экен бул жерде. Чындап эле мен билгеним жок, кайсы жерде кандай больница бар, кайсы неме бар экенин. Ошол жанакы немеге барып көрүндүм. Көрүнүп обследованиянын баарынан өтүп бүтүп акырына келгенде ошого бир аппарат бар экен, ошого түстүм. Врач чакырды, анализим жаман чыгып калды деп сурасам, эйлеп алсаң айтам деди. Ал менин жалгыз өзүмдүн балам бар эле, 40 жетимде көргөн балам эле. Анан сурасам, рак болуп өтүшүп кетиптир. Кыргызстандаки доктурлар билген жок. Эгер жайылып кеткен болсо операция жасалам, кайра үйүңө кайтарам, дары берип туруп деди. Балам тура калбайт. Мен боорумду берем. Эгер туура келсе бийлеп алыңыз. Ошол жерден бийлеп, кайрылдым гаражга. Жашайм деп, балам үчүн, жалгыз балам үчүн жашайм. Анан экөөбүздүн каныбызды эртесе эле сразу алып, бирөөбүзчү деп көрсө, экөөбүздүкү бири-бирибизге туура келди каныбыз. Баламдыкы экинчи группа, меники экинчи группа болуп калып, мен кайра шишип барабандай болуп кеттим. Буттарым да шишип кетти, өзүм да шишип кеттим, уже начарлап кеттим, жашоом аз эле калыптыр деди. Кыргызстанга барып, ушу кайрымдуулук фондуларынын жетекчиси Азамат Байматов деген жигит бар деп айтышканынан сураштырып, Азамат эним, сен ушул менен операцияма ушунча акча керек экен, үйүмү да саттырдым, берде жатып үйүмү да саттырсам жетпеди, тууган уруктарым анда жолуктум, жетпеди. Эми менин бир гана ушу жетекчисин кайрымдуулуктун ушул бир жолу гана телевизордон бир көрүп калдым эле. Абдан сүйүндүм эле, биздин Кыргыздын ушундай чыгаан жигиттери бар экен деп, бирөөгө жакшы бир кайрымдуулук кылып атканымды, ошосунар ошолордун катарында мени дагы бир немени алып, ушу мага дагы бир жакшы бир жардамын көрсөтүп койсо, ушу баламды көз беребиз, бизге дагы жакшылык кылып, ушул кайрымдуулукта неме кылып берсе, аркага чыксаң өлөсүң деп атат мени. Азгын убактың калды деп атат. Жашоомо аз эле саналуу күн калыптыр. Күндөн күнгө начарлап атат. Эми балам боорун берет. Эним баласы карап жата турган болду. Башка эч кандай айлам жок. Сата турган үйүм деле калбады. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Эң армандуусу, эң өкүнүчтүүсү мына ушул аты жаман оорулар өлкөбүздү ушунчалык каптап бараткандыгы өкүндүрөт. Урматтуу мекендештер, мындай жагдайда биз өтө тездик менен, аяр мамиле менен бүгүн ойлонбосок, эртең кеч болуп калаары шексиз. Бардык мусулман, бардык кыргыз мекендештериме, замандаштарыма айтар элем, бул оору биздин сурамжылоолорубуздан, ушул биздин бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөрүбүздөн ушул сураганыбызда, булдай оору
мындан бир канча жыл мурда мынчалык эмес экен. Бүгүнкү күндө бул күн санап өсүп бараткандыгы жана экинчиден коркунучтуусу бул жугуштуу оору болгондуктан өлкөбүз мындан 5 жыл кийинкисин кантип элестетебиз. Өз өлкөбүздө мындай оору менен бир кыйналып аткан адамды уккан болсок, ал алыстан угулган болсо, бүгүнкү күндө жаныбыздан угулуп жатат. Жаныбызда кыйналып жатышат. Андай кесепет эртең түйүбүзгө келип калышы же өзүбүзгө келип калышлыгына ким кепилдик берет? Ошондуктан ушундай жагдайда кайдыгер карабай, колдон келишинче ушул олтурган энебизге, эжебизге колубуздан келген кол сунууну жасап, Кудай ыраазылыгын табып калууга чакырам. Аллах берген ырыскыны Аллах жолуна жумшайлы. Кудай берген убакытты Кудай жолуна жумшайлы. Мына ошентип Кудай ыраазылыгын табайлы, урматтуу бир тууган. Биз берсек бербесек дагы бул зымырык куштай учкан өмүр өтүп жатат. Бул ааламды таштап кайсыл бир күнү ар бир жан ээси кетери эч күмөнсүз. Ошондуктан дүйнө байлыктын артынан кууп жүрө бербестен, мындай акыбалда кайдыгер карабастан, колубуздан келишинче колдоо көрсөтөйлү. Мен Азамат Байматов. Колумдан келет, эмне келет? Колумдан келгени ушул карапайым элдин үнүн карапайым элге жеткизип берип коюу жана ошол көмүскөдө жаткан, кыйналып жаткан бир тууганды коомчулукка алып чыгып, намыстуу кыргыздын, уул кыздын чогултуп, башын бириктирип, колдоо көрсөтүп коюшлук гана. Ушул экранда көрсөтүлүп турган реквизиттерге кол сунуп ушул реквизиттерге кол сунуп, колдоо көрсөтүп коюуга чакырамын. Жана ушул жерде караңызчы, эненин алдында бала кыйналбасын, баласынын алдында энелер кыйналбасын. Бизди канчалык кыйынчылык менен төрө өстүргөн энелер көз жаш төкпөсүнчү. Кудайым ден соолук берсин, энелерибизге Кудайым амандык берсин. Ар бир энеге уул кыздын урматсы эң көрүшлүгүн, келиндеринин кызматын, жакшы таттуу жашоону жашашлыгын насип кылсын. Анткени эне ошого татыктуу. Урматтуу бир туугандар, энени кадырлаган эстүү жандар, келиңиздер, бул жерде бир эне менен баланын көз жашы төгүлүп турат. Бул жерде эне менен алсыз эне, алсыз уулдун кайгысы кара булуттай каптап, жүрөгү эзилип турган бул эне балага колубуздан келишинче жардам берүүгө чакырамын. Колдон келишинче жардам берели, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан мен аябай жакшы түшүнүп турам. Колумдан келсе бара калып, энекемдин кандай болбосун, кыргыздын ар бир энеси биздин энебиз деген түшүнүк менен бүгүн колдон келген аракет жумшалып атат. Бирок кичинекей кишинин колунан кичинекей иш бүтөт экен. Чоң кишинин колунан чоң иш бүтөт экен. Биздин бүгүн карапайым элдин арасындагы жоңнөкөй карапайым бир жигитмин. Бирок колумдан келген ушул экен, сүйлөшүүлөрдү жасап, аракет кылып, жеңил болсун үчүн жеңилдиктерди түзүп, бүгүн аракеттебиз. Келиңиз мекендеш, Сооптау жолунда бирге сапарлаш болуп, бата алып калайлы.